Дагы бир көрүнүш мына азыр аябай жандуу талкууланып атканы бул мурунку ажонун азыркы бийликке карай үй бүлөлүк кландык башкаруу семейка деп белгиледи, ушул көрүнүш эмнени ачыктап турат деген ойдосуз? Эмне аны мурунку бийлик президент азыр Жээнбековду алып келерде сезген туйган жок беле анда? Жок, эме бул биринчи маселе да. Бүгүнкү бийлик кимдин аркасы менен келгенин элдин баары билет. Ошон үчүн ал айтыш керек болчу, бул менин ишим. Анан көчө жанагы акча жөнүндө айтып атканда, анан семейка деп айтып атканда дагы өзү кайра айтып атпа, мына өзү күнөөлөп атат да, ушу баягы үй бүлөлүк башкарууга келип атабыз деп. А өзү айтып атат, мен мунун бир туугандарын жогорку кеңешке алып келдим эле. Мен мунун бир туугандарын 2 жолу посол кылдым депчи. Бул эмнени билдирип атат? Бүгүнкү күндө биздин кадр саясатта эң мыктылар алдыга чыкпай, бүт баарын президент тааныш билиштин аркасы менен эле келет турбайбы деген. Ошол бул эми ошону ою менен бир топ нерсени бийликтеги кадрдык саясатта ачыктап койду десе болобу анда? Абсолютно ошондой болду да. Анткени деген мен алып келгем, мен аны койгом, мен ага көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк бердим дегендин баары макул үй бүлөсү жок болуп, бир туугандары жок болсо деле Атамбаев шофер, тууган, партиялаштарынын баары тетиги айыл өкмөттөгү мектептин директору да ким болот экенин ушул жерде отуруп алып чечип калышканда. Ошон үчүн бүгүнкү түзүлгөн туура эмес ыкмалардын баары бул Атамбаевдин учурунда эле калыптанып калган. Эми Сооронбай Шарипович аны бузуп туура багытка сала алабы? Эгер сала турган болсо, анда тарыхта кала турган президент азыркы президент болот. Сала албаса, анда жанагы мен көчтү улайм дебеди беле, ошентип эле уланып эле кете берет. А көчө президент как раз айтып койду. Мен реформамды улабай, Бакиевдин жолуна түшүп алды депчи. Бакиевдин жолу кайсы, Атамбаевдин жолу кайсы? Эч нерсе адамдарга мындай жакшы нерсе алып келе турган кандай бир демилге жок болгондон кийин бизге кимдин жолуна түшүп алганы баары бир. Элдин жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атабы? Экономика өскөнгө, инфраструктура оңолгонго, ошо инфраструктура жөн эле оңолбой эле, карызы жок оңолгонго шарт түзүш керек. Ата карызды алып баягы тышкы карызыбызды олчойтуп, чоңойтуп коюп туранан жолдорду салдым, анан тигини салдым дегенде аны баары эле билет. Акча келсе, ТЭЦ-ды да айтып кетпеди жөн эле, ой баары эле сонун болчу, ал ТЭЦ болбосо депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо кандай кымбат баа менен жасалып атып, кандай афера менен келип атып, жанагы тиги Верхненарынский каскад ГЭСке 37 миллионду салып алып, стратегиялык долбоорлор боюнча азыр деген мойнубузга кирип атат. Ошол 37 миллионду кайра бериле деп. Ошондой долбоорлордун баарын карай турган болсо, ыйлагың келет. Кыргыз ошого ушундайды биз күттүк белек башкаруудан деп.